Davat kim alып kelген биздин Кыргызстан, ким билет шуну? Сиражин Дамла? Абдулла Шейх? Ke bizdin Кыргызстанга. Абсаттар дамбылдап келген. Абсаттар дамлан билет. Ошо кишинин убагында уруксат берилген. Ошо кишинин убагында азыркы муфтийбиз бар го. Ошолор ошондо барышкан. Онда Сираждан ошондон кийин кеткен. Муну көп билбейт да. Дават өздөрүнүн менчик кылып алган. Эң чоң даватчы Абсаттар дамла болгон. Өзү барып көрүп келип амалы туура экен деп багыт берип, анан уруксат берилген, урматтуу бир тууганым. Абсаттар дамланын убагында келген. Азирети муфтийдин. Азыркы даваттын тартибин чыкканда 100 жылдын тегерегинде эле болду. Мурда жок эле андай нерсе. Бирок ушундай тартип чыкканда, урматтуу бир тууганым, адамдарда ааламдашуу деген проблема пайда болду. Азыр аулама деп коет. Ааламдашуу заманында адам менен байланыш үзүлүп калды. Только радио, телевизор, гезит болуп калды да. Ошондо адам менен болгон байланышты жарыкка качан чыгарабыз деп, ошол арбаптар ушуну ойлоп чыгарганда кандай иштихат кылып, болбосо түбү Куранда сүннөтү бар маселе, келгиле элди кыдырып айтайлык. Пайгамбар кыдырып айткан экен, адамдар мындай бир тирүү, живой мындай бир контакт болсун деп эшикти кылдатып барып, ошол дават деген нерсе, урматтуу бир тууганым, бизге келип атат. Туура, даватчынын кемчилиги бар. Даватчынын кемчилиги море. Кемчилик кимде жок, өлүп калган бирөөдө жок. Жатат өлүп калды, болдан курут жеп атат же башка же бейиште жатат рахатта. Кемчилик келсе сен оңдо, аны туурала, бирок аны катага чыгарба деген маселе, урматтуу бир тууганым. Мен өзүм кече Пакистанга барып келдим. Бу экинчи жолу барышым, даватка чыгып, көрүп, изилдеп, эң чоңдору менен сүйлөшүп, Маулана Саат менен сүйлөшкөм, Шейх Умар менен сүйлөштүм, Франциянын амири Юнус менен сүйлөштүм, Шейх Макки Фарук менен сүйлөштүм. Алар менен катташып турам азырга чейин, урматтуу бир тууганым. Биз окуп аткан китептеги илимден бир карыш нары бери кеткен жери жок да. Болгону диндин гамы деп. Дагы бир суроо берем. Бишкекке ушактан апарган молдонун баарын апарып жайган ким биринчи иретте? Молдо Сабыр. Ушуну көп билбейт. Бардыгы кыйын болуп молдосторго акыл үйрөткүсү келе берет. Молдо Сабыр апарган, эке жекен апарган Баткенден. Биз көргөндө алар сирк көргөндөй болот элек. Бишкекте жолукчан жок болчу. Бишкекте ыштанчан бирөө болбойт эле. Бир күнү эле карады, тоту кушта экөө барып калды. Кызыл ыштан, сары көйнөк, Баткендин кийими кадимкидей. Жолугу башкача, көчөдө кетип атса, экөө кетип атат. Биз көрүп тазадан калып, булар кимдер экен? Көрсө апарган устаза эжекелер экен. Ошо Бишкекке ыштан кийгизгенди, жолук салганды силердин кыздарыңар үйрөттү. Бүт молдонун баарын апарып, ошо чүйгө чачып берген Молдо Сабыр болду.